Коңшу Өзбекстан селден кийин Ошко жардам жөнөттү. Бүгүн 16 июлда селден жабыркагандар үчүн Ош шаарына Өзбекстандан гуманитардык жардам келди. Шаардык медиадан билдиргендей, жүктүү достук чек ара бекетинен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алышкан. Жардамды Анжиан облусунун губернатору Шухратбек Абдрахманов коштоп келген. 13 жүк ташуучу унаа менен келген гуманитардык жардамдын салмагы 200 тонна. Анда курулуш материалдары, кийим-кечи, гигиеналык каражаттар жана азык-түлүк бар деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 14 июлда нөшөрдөн улам Ош шаары жана Ош облусун сел каптаган. Жүздөгөн үйлөрдүн короосуна суу кирип, бир нече автоунаа агып кеткен. Шаарга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бир келинди 3 кызы менен дагы бир аялды сел агызып кеткени кабарланган. Булак Супер Кежи. УКМК Көлбаевдин тапанчаларын тапты. Бүгүн 16 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети уюшкан кылмыштуу топтун лидери маркум Камчы Көлбаевга таандык ок атуучу куралдар аныкталганын билдирди. Атайын кызмат 11. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабызда бар. Имплантация жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Июль күнү Көлбаевга тиешелүү делген жайлардын биринен аскердик патрондору бар жеке ок атуучу куралдарды тапкан. Учурда мыйзамдагы ууруга тиешелүү мүлктөрдү аныктоо жана мамлекетке кайтаруу иштери уланып жатат деп айтылат маалыматта. Казакстандагы машыгуудан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскерлери жеңиш менен кайтты. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн атайын багыттагы Скорпион курамы Бирлештик 2024 аскердик сынагында чемпион аталды. Бул туурасында бүгүн 16 июлда Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, Казакстандын Маңистау облусунда өткөн эл аралык оперативдүү тактикалык командалык штабтык машыгуу жыйынтыкталды. Ага Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлери катышкан. Окуу машыгуу конкурсунда 2 негизги программага катышып, кыргыз аскерлери өз дарыметин көрсөтүп, биринчи орунду камсыздашкан. Уюштуруучулардын чечими менен дагы кошумча кол күрөш, футбол, аркан тартышуу, таш көтөрүү сыяктуу турнирлер өткөрүлүп, алгылыктуу жыйынтык көрсөтө алышты. Жыйынтыгында Бирлештик 2024 эл аралык оперативдүү тактикалык командалык штабтык машыгуусунун жетекчилиги кыргыз аскерлеринин күчүрмөн даярдыгына жогорку баа берди деп айтылат маалыматта. Бостериде 18 жаштагы жигит көлгө чөгүп каза болду. Чолпон Ата шаарынын Бостери айылында 18 жаштагы жигит көлгө чөгүп кетип каза болду. Бул тууралуу бүгүн 16 июлда Ысык Көл облустук полициясынын Супер Кежи порталына кабарлады. Маалыматка ылайык 14 июль күнү 102 кызматына 2006 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну көлгө чөгүп кетип каза болгондугу тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Анда каза болгон жарандын жакындары арыз жазуудан баш тартышкан деп билдиришти милициядан. Булак Супер Кежи. Орусия менен Кытайдын деңиз күчтөрү биргелешкен машыгуу өткөрүүдө. Кытай менен Орусиянын деңиз күчтөрү Кытайдын түштүгүндөгү Чансиян аскердик портунда биргелешкен машыгуу өткөрүп жатканын орус басылмалары жазууда. Маалыматка караганда, деңиз кызматташтыгы 2024 аталышындагы машыгуу 15 июлдан 17 июлга чейин өтөт. Анда эки өлкөнүн аскер деңиз күчтөрү биргелешип, суу астында жүрүүчү кайыктарга каршы жана абадан коргонуу операцияларын жүргүзүшмөкчү. Ошондой эле деңизде куткаруу иштери боюнча дагы машыгуулар өткөрүлмөкчү. Булак Супер Кежи.